Бишкекте августта 22,5 миң орундуу жаңы стадиондун курулушу башталат. Тим экономикалык дипломатия боюнча ишти күчөтүшү зарыл, деди Акылбек Жапаров. Төрөбаев жана Азербайжандын элчиси өкмөттөр аралык комиссиясынын кезектеги жыйынын өткөрүүнү талкуулашты. Бишкекте балдар үчүн 96 орундуу реабилитациялык борбордун курулушу башталды. Жашыл климат фонду Кыргызстан менен кызматташууга даяр. Салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү 5 айда 13,5 миллиард сом туум жана санкция эсептен чыгарылды. UFC уюмунун 7 жолку чемпиону Валентина Шевченко Бишкекке келди. Үстүбүздө жылдын августунда Бишкекте 22,5 миң орундуу заманбап жаңы стадиондун курулушу башталат. Белгилей кетсек, президент 14-июнда Дөлөн Өмүрзаков атындагы борбордук стадиондо Кыргызстан менен Тажикстандын курамаларынын ортосунда болгон беттешке барды. Бул биздин команда үчүн Азия кубогу 2023кө тандоо этабындагы акыркы оюну болчу. Кыргызстан менен Тажикстандын курамалары оюнду тең 0-0 эсебинде жыйынтыкташты. Эки команда тең Азия кубогу 2023түн финалдык баскычына чыгышты. Тышкы иштер министрлиги экономикалык дипломатия боюнча ишти күчөтүшү зарыл. Бул туурасында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Тимде өткөн жумушчу кеңеш менен жүрүшүндө билдирди. Жапаров билдиргендей, президент тарабынан жактырылган 2026 жылга чейинки улуттук өнүктүрүү программасына ылайык экономиканын ар жылдык реалдуу өсүү темпин ИДПга карата 13%га кем эмес көлөмдө чет элдик түз инвестицияларды тартуу менен орточо 5%дык деңгээлде камсыздоо максаты коюлган. Акылбек Жапаров белгилегендей, чет өлкөдөгү дипломатиялык мекемелердин иши тийиштүү деңгээлде аткарылбаса, үстүбүздө жылдын соңунда өлкө жетекчилиги тарабынан тийиштүү чечимдер кабыл алынат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Азербайжандын Кыргызстандагы элчиси Латиф Гандилов менен жолугушту. Жолугуштун жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы экономикалык жана гуманитардык кызматташуу боюнча биргелешкен өкмөттөр аралык комиссиясынын кезектеги жыйынын өткөрүү маселесин талкуулады. Мындан тышкары үстүбүздө жылдын апрель айында Кыргызстандын президентинин Азербайжанга расмий сапарын жүрүшүндө эки өлкөнүн мамлекет башчыларынын ортосунда жетишилген макулдашууларды ишке ашыруунун жүрүшү талкууланды. Бишкекте балдар үчүн реабилитациялык борбордун курулушу башталды. Борбор калаанын Исанов менен Тоголук Молдо көчөлөрүнүн ортосунда тургузула турган борбордун курулушуна министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров капсула салды. Жапаров балдар үчүн реабилитациялык борбор жыл аягына чейин толугу менен бүткөрүлүп ишке берилерин айтты. Акылбек Жапаров өлкөдө 200 миңдин айланасында майыптыгы бар жаран болсо, анын 34,184 балдар, 10 миңи дайыма бирөөнүн карамагына муктаждар экендигин белгилеп кетти. Кыргызстандын Кореядагы элчиси Аида Исмаилова Жашыл климат фондунун аткаруучу директору Яни Глимарик менен жолугушту. Маалыматка ылайык, жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптуу кызматташууну кеңейтүү маселелери талкууланды. Яни Глимарик Жашыл климат фонду Кыргызстан менен кызматташууга ар дайым даяр экендигин жана фонддун адистери өз тарабынан Кыргызстандын мамлекеттик органдарына керектүү колдоо, коштоо көрсөтүүгө жана кеңештерин берүүгө даяр экендиктерин билдирди. 5 айдын ичинде салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карызын төлөгөн 3267 субъекттин 13 миллиард 542,3 миллион сом туум жана санкциялар эсептен чыгарылды. Маалыматка ылайык, бюджетке 6 миллиард 279,5 миллион сом карыздын негизги суммасы төлөнгөн. Белгилей кетсек, салык төлөөчүлөр салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздын негизги суммасын төлөгөн учурда эсептелген туумдарды, санкцияларды жана айыптарды эсептен чыгаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ. UFC уюмунун эң жеңил салмактагы чемпиону кыргызстандык Валентина Шевченко Бишкекке келди. Учак бүгүн 15-июнда таңкы саат 5-те Манас аэропортуна келип конду. Шевченкону спортчунун апасы, жакындары жана күйөрмандары тосуп алды. Эскерте кетсек, UFC 275 турниринин алкагында Шевченко Тайла Сантосту жеңип, 7-ирет чемпиондук курун коргоп алган.